Алишер Абибилаевичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович, урматтуу Алмаз Акынжанович. Мына Кара Суу районунун Башбулак айыл өкмөтүнүн тургундарынан, айыл өкмөт башчысы жана ошондой эле айылдык кеңештин депутаттары тарабынан кайрылуу келип түштү эле. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, буга чейин дагы мен бир топ жолу айтканмын. Азыркы күндө ушул эми Башбулак айыл өкмөтүндө жөнөкөй жаран 1-2 гектар жерге муктаж болуп, мындай жер талаш, тартыш. Ошого карабастан 2006 жылдын 15 августунда номер 95 токтомунун негизинде түштүк кыргыз геологиянын экспедициясына 113 гектар чөп чабынды жана 300 гектар жайыт жер бөлүнүп берилген. Ал мезгилде ал геологтордун жылкылары болгон. Ошол жылкылардын багуу максатында. Бүгүнкү күндө бир дагы жылкы жок. Бир эле канчалаган элдерди буга чейин кайрылышкан, бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келет да. 413 гектар жердин тагдыры чечилбей бескоз турат. Ошондуктан сиз көзөмөлүңүзгө алып, айыл өкмөттүн балансына өткөрүп берсе, айыл өкмөт каалагандай ошо элдер менен иштешсе, 1 гектарданбы, 2 гектарданбы, 5 гектарданбы бөлсө, бир топ элдерге ушул пайда болмок да. Ошону көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Рахмат, аппарат эске алгыла. Протокольный поручение бериш керек.